Апалар, şu аталарға эле берели, бийликти дагы бардыгыны туурабы, биз эмнеге бошкоробуз? Биз бир бакана пасторалы. Мен Абдыбай атам, чоң атам. Мен анда кичинекеймин, Гайдарда окуйм, орус мектепте, келебиз каникулда. Келиндер, эркектерге олурайып кетпе, бадаңдашып айтышпа. Расанасат айтады молла Абдыбай. Эркектин париштасы эгиз. Бир үйдө 20 аял жатат. Паришта жок. Бир айлык көдөк эркек жатат. Паришта конду. Мен эсимден чыкпайт ошо сөздөр. Карагыла, энем атинчеле, Пайызбүй деген, мен атымды койгон, кызы жок, тилеген, Куран окуйт эле 3 тилде, фарс тилинде, түрк тилинде, араб тилинде. Ошол расанасат айт эле апамдарга. Чырайлуу болуп чыккан акыйын иштен келгенде. Абам физматты бүтүп караванга бөлүнүп калды. Грек майлада жашайбыз, Кызылкен жанында. Манабы калта дейт эле, бир калтага пардасыңды салып ал. Снежинканы алып кеп берет эле. Снежинка деген неме бар эле. Жакшына болуп, мана эндикти коюп, мындай кылсаң кызарып калат. Атырдан коюнуп, чырайлуу болуп тосуп чыккан, анан жаман халаттарын чечип. Азыр мен ошол сабактарды айтып атам да. Энем шомал деле ошолорду айтат эле да. Көрсө, күйөөнө жасан. Кече Бактияр Шарапов айтты да, күйөөгө жасан, чачыңды бир күн аппак кыл, бир күн көкмөк кыл, бир күн кызыл, неме боесоң боей бер, үйдө жүрө бер кандай. Көчөгө чыкканда анан оронуп ал. А биздики тескери болот да, ысчыттаны башка болуп, тойго айтсаң, бир саат туруп шпатлевать этип антып анан башкача болуп чыкканда, мен аялым бу. Сен каяка тойго ушундайбы деп ана көйнөктү качан алдың? Деп анан кийин кетти да, карагыла. Ошондуктан күйөөлөргө, алтындарым, күйөөсү барлар, чырайлуу болуп жасанып, жыпар жыттуу болуп, үйүмдөн өтөр жакшы жай жок, аялымдан өтөр мыкты киши жок деп аябай эңсеп келиш керек да. Жакшы тосуп алып, бур эткенде сонун жыпар жытты. Пайгамбарыбыз дайыма атыр куюнган. Көчөдөн өткөндө пайгамбар өтүп кеттиби? Пайгамбар өттү, жыты калыптыр дейт эле. А биз дагы үйдө өтө көп эмес, жакшынакай болуп, чып-чырайлуу болуп тосуп алып, колдорго керек болсо сууну өзүбүз коюп, мынеріңіз емес, жармашып қалғам деп қалып эле. Ошондо демиш болуп сырлап мына эле колдордон, чырайлуу болуп. Мавляна Зульфигуль Ахматты мен анча-мынча сунуш кылайын деп бардыгын алып келе алган жокмун. Балдарды жакшы тарбиялоо деген китеп бар да. Ар бир төрөгөн эне ким болбосун, анан мугалимдер мектептеги ушу китепти билсе, окуп чыкса эң сонун болот эле да. Аябай мыкты китепти жык маселе бар да ичиндечи. Балдарды жакшы тарбиялоо. Канткенде бала жакшы болот, канткенде жаман болот. Бүт жазып койгон да Мавляна Зульфигуль Ахмат. Ошол айтып атат. Анын бир досу бир алымдын үйүнө барса, 9 жашар баласы келиңиздер деп салак мамиле кылып, дасторконду жайып, чук эткизбей, чайнектелер бири-бириге тийгизбей алып келип, узатып алыңыздар деп, баары карайт дейт. Ушундай да сонун бала болуп, алыңыздар деп, бир маалда монча даяр болду атаке дептир. Мончону да жаап коюптур да. Мончодон чыксак дейт, бут кийимибиз тазаланган, үстүндө кийимдер бүтүргөн, анын үстүндө сүлгүлөр турат. Жок, бу бала менен мен сүйлөшөйүн. Эй бала, берак келчи. Сен ушул үйдүн уруусусуң да, эң чоңусуң да десе, артка бир аз кадам таштап туруп, байке, кечиресиз. Эң улуусу Аллах да, мен үйдөгү эле кичинекей бөбөктөрүмдөн эле сәл улууракмын. Сәл эле чоңураагы мен деп мынтип туратмыш да, карагыла кандай тарбия, кандай мамиле. Демек, ата-эне ошону жакшы үйрөттү да, Анан ушул Зульфигулдун окуучусуларынан бир кыз турмушка чыгып уулду болот экен. Эми баса баштаптыр да басып, билесиңер да, эми басканда жыгыла турат. Анан устазын алдыга бир апарып келчи, устазын алдыга апарып келчи баламды. Анан кийин эгер маселе мага айтса, тике туруп уксун, отурбасын дептир да аялчы, талапас. Анан бардык дейт, неме, баягы устаз, бул кандай жакшы деп сурашып, уулду болуп, уулунап келип чамда Аллах, бисмиллах деген сөздөрдү үйрөтүп койгон окшойт. Эми ошону уктурат экен деп отурат экен да устазчы. Анан бир кезде сөзүңүздү айта бериң, насаатыңызды айта бериң десе, бала мынтип жыгылып кайра турса, азыр жакшы тур элек да, эми деп басып атат. Отургузуп кой десе, жок, аялым устаздын алдында тик турсун деген деп анан кийин дубалга мынтип такап туруп, эки жастыктап келип, эки жагынан кырчып койсо бала мынтип атып туруп калды да. Анан кийин бир маал деле бала дейт, Табаракаллази биядихил мулку ва хува ала кулли шайин кадир деп табарак деп 30 аят айтып коюптур да, чулдаган тили менен.
Устаз атасын қарайды, атасы оны қарайды, үйде оны келемес екен. Анан таң қалып анан дуа беруге келіп, ей балам, тәбәрәкті айтып берді. Тик ол екітен жастықты сүйеп қойды деп отырғызбай. Мен емізіп атқанда, бойқат мезгілінде тәбәрәкті оқиды деп, мана емізіп атқанда тәбәрәкті айтып ұқтата берем деп тұр да. Ана қарағылар балаға қандай кеме болды. Оқымыштыдай болды да. Ошондуктан мына ушул жөнүндө бар. Анан бир баланын беадап бала жөнүндө дагы бар да. Бир апа, караган апа эки кишини себетин алып, мөмөлөрүн салып базарга барат. Аны сатыш керек. Башка бир керек жарагын алыш керек. Кетип баратса бир велосипедчи барат темирип кетти. Байычы жыгылды, жолу учуп кетти, тизеси сыйрылды, эки себет аңтарылды. Деп анан мынтип караса бала велосипедчи ха-ха-ха деп турат экен да. Күлүп. Байычы айтты, коромосу. О балам, тигиниң түшүп калды деди. Тигиниң деди. Дегенде ол тыйында болуп койду. Адагың түштү. Адагың түшүп калды. Эки дүйнө таппайсың деп койду да. Ол катыш болуп калды да. А бала адаптуу болгондо, апа жакшы тарбиялаганда, ассаламу алейкум чоңоне, өзүңүз эки себет көтөрүп кетип атасыз. Караңыз базарга, окей. Чоңоне, мана коюп койдум себеттериңизди. О, мен бала жарым дейли эле. Бактасын алат эле да. Көрдүңөрбү? Ошондуктан биз жолдо апаларды көрсөңөр, колунда пакети болсо көтөрүшүп жийип койгула. Ассаламу алейкум чоңоне, кайга кетип атасыз? Кимдин үйгө? Манеке деп жийип койгула деш керек да. Ошондуктан мен мектепте мугалимдерге айтканмын. Кыздардын кээ-бир кылык жорумун көчөдө көрүп, жыйнагыла кыздарды. 7-8-9-ду 1, 10-11-ди 1 деп туруп анан аларга аябай айта турган. Кыздарга айта турган сөз көп да, айрыкча 10-11. Кээде 11-ди бүтүп эле турмушка чыкканга ошондой болуп калат да кээ-бир кыздарга. Эмнени билип барат, туурабы? Ошондуктан бул китеп алтындарым аябай мыкты китеп да. Сөзсүз мугалимдер да билиш керек. Жана дагы төрөгөн, Тарзан төрөгөнүн бардыгы алган жакшы да. Аябай сонунда, аябай сонунда. Дини китептерин саткан магазиндер болот. Кара Сууда китеп катары бар, ошол жерде арзаныраак экен. Оптом саткан жерлер бар да, Кара Сууда аябай көп китептерчи. Анан эми кокуз базарга барып басаган китеп алтындарын акылыңарды гана өстүрөт да. Акыл бул магнит. Анын төгөрөгүнө илим, билим, адеп, акыл, тарбия, талим, кул мүнөз бардыгы келип чак-чагышат да. Акыл же өсөт, качан өсөт? Китеп окуганда, манандай элди майриске барып укканда, анан кийин айтып бергенде, баарлашканда, аңгемелешкенде, ошону кайра айтып бергенде, ошентип отуруп акыл өсөт да. Эч качан китепти карабасак, эч качан эчтекени билбесек, ручка кармабасак, дефтер кармабасак, акыл кайдан өссүн алтында? Кээ мал памир экен деп айтабыз кээ бирөөнө. Туура, малга окшошкон бул. Же сүйлөп сөзүнү билбейт. Китеп окубаса, анан аял сен асылсың. Аябай жакшы китеп. Ар бир эмесинде мен окуп, анан дефтериме жазам да. Анан кара кочкондан кийин баягы илгам келип кетти кой. Муну айтайын. Ар бир адамдын максаты бар. Дөңгөлөктү деп мындай кыя жолу бар экен да. Сразу түшүп кетиш кыйын экен. Баягыдан эптеп кышылдап чыгып кетип бардым. Дөңгөлөктү дөөгө түртүп чыгуу өтө кыйын. Турмуштун өрүнө чыгуу дагы кыйын. Дөңгө чыккандан кийин ары өз тобуган түшүп кетет. Кумурскадай бол. Мээнеткеч бол, аракетчен бол. Чыдамкай бол, сабырдуу бол. Сабырдын түбү саралтын деп анан өйдөгө чыгып деп калсың. Мана китептен алгандарын ошол жерде дагы кичинекей. Бул Алайчы Сейитбеков жазган китабы. Шейх Мухаммед Зат кафедра шарият немеде Абдушүкүрдө Акажанов мага хадия кылган. Жоо деп. Одан жоо дейт да. Анан кийин периштени ыйлаткан нарисе бар. Мында дагы ошо Алайчы Сейитбековдор жазган. Аябай сонун маселелер көп да, ушунча көп мунун ичиндечи. Караңыздар. Мана темасы айттым, периштени ыйлаткан нарисе. Биз 4 периштени билебиз, кана 4 периштени айта койгучу улуу периштелерди. Кана. Ар биринин кызматы бар, Жабраил эме кылды? Кабарап келет. Куранга байланыштуу болгон иши
үчүн эмне болду? Мәртебелүү болду, даражалуу болду, урматка сыйда болду. Микаил эмне кылат? Микаил табигат кубулуштарын тейлейт, жаңгыр, кар, өсүмдүк, мөмө жемиш жана башка. Ким сурун айтарды? Исрафил. Анын кызматы боло элек, Исрафил. Азраилчи? Жаңалаш, Азраил. Адаматта Аллах Таалам биринчи ошол төртөөнү бирден жерге жөнөтөт да, бар тупурак кетчи. Бир адам жасайын деп. Бирден түшкөндө Азраил да башкасы. Жер ыйлайт экенде, жок, тупуракты бере албайм. Олар кийин кан төгүп, кандай жаман иштерди менин үстүмдө жасайт, бербейм десе, бербеди деп барат келди. Азраил болсо, бер деп атам. Бир риваятта чапчып туруп ар жерден мынтып алып кетет экен да. Ошон үчүн топурактын составында кара топурак бар, сары бар, катуу бар, жумшак бар, адамдар ошого карата уккан. Эмнеге алып келдиң? Сен буйрудуң. Жер ыйламадыбы? Мунажат кылмады, кылды. Эмнеге алып келдиң? Сен буйрудуңбу? Анда адамдардын жанын сен аласың деди. Боптур деп алды. Кыяматта мен олордун бетин кандай карайм? Сенден көрдүм. Бири оттон, бири суудан, бири темирден, бири аяк баскасынан түркүн себептер менен кетет деген да. Караңыздар, Азраил бир аялдын жанын алганы келди. Эң талай эрмечелди. Эмеле көрөм, эми сатып тур да. Бир таздын астында отурат. Ушундай каардуу Азраил, азыр мен мунун жанына алсам, бала эмне урatan ал даристе деп ыйла берди. Каардуу эмес Азраил, ыйла берди. Бирок кызмат аткарышым керек да деп туруп жанына алып кетти. Бала калып кетти. Мезгил өттү, убакыт өттү. Бир аксакалдын жанына алып кел деди. Аксакал таяган таягына кыздарга келип, "Болман, 90-дан ашкан." Бир 10 жылдан ашыраага чыдай турган кылгын 10 жылга жетпей эле желип калып атат да, бир 15-20 жылдык кылып койгулот десе, деп күлүп берет экен да Азраил. Эй Абышка, мен сенин жаныңды алганы келсем, сен болсоң дагы 15-20 жылдык кылып деп алгени таякты айтып атасың. Мен жаныңды алганы келдим деп анан жанын алып кеткенде таякты кармаган боюнча катып калды да. Жанды алып барса Аллах Таалам дейт, Азраил бир кезде эң талай эрмечөлдө сени ыйлаткан наристе азыр күлдүрдүбү деген экен. Баягы талада калган Аллай азыркы чал экен да. Абышка көрдүңөрбү? Темасы ошол. Карагыла, периштени ыйлаткан наристе.